Саламатсыздарбы, эфирде Сағынбек Абдықалықов. Мына бүгінгі күндің темасы мал ылаңдап дары-дәрмек жетішпейді деп айтылады. Мұның себебі дағы бекер жерден шыққан жоқ. Бүгінгі күнде малдың саны жылдан жылға көбейіп баратады. Бірақ тілекке қаршы малдың ылаңы да көбейіп баратады. Малдың ылаңы көбейгенменен мына ушыларды дарылауға дары-дәрмек жетішпей жатқан үшірі вакцина тартыш болып жатады. Мына ушыға байланышты біздің темалы шындай болып қалды. Әлемі студиямыздың меймандары Ауыл шаруа министрлігінен мал чарбасын өніктіру жана ветеринария башқармалығының басшысы Самат Алиев, ветеринардық палата мекемесінің директоры, ветеринария илимдеринин кандидаты Жолдошбек Дадыбаев, республикалық кеңеш беру қызметінің координаторы, ауыл шаруа илимдеринин кандидаты Жомарт Жумабеков. Саламатсыздарбы? Эми Самат мырза, мына бүгүнкү күндө ошо республикадагы эпизоотиялык абал жөнүндө айтып кетсеңиз, биздин телекөрүүчүлөргө, биздин радио армандарга түшүнүктүү болобу дейбиз да. Бүгүнкү күндө ошо эпизоотиялык абал кандай? Рахмат. Эми Кыргыз мамлекети өзү агрардык мамлекет. Анын ичинен ушу мал чарбасы көп орчундуу бөлүгүн ээлейт ушу агрардык сектордо. Анан өзүңүз айтып кеткендей, мына акыркы жылдары мал чарбасында жакшы позитивдүү өсүштөр болуп, малдын башы көбөйүп, мен айтып кетишим керек ушул жерден. Малдын башы азыр мисалга уй боюнча Т союз кезинен 100 000 башка көп болду. Жылкы боюнча алсак 5 000ден ашык көп. Ал эми кой боюнча 5 миллиондон бир аз көбүрөөк кой бар, бирок эми неофициально мындан да көбүрөөк деген эсептерибиз да бар да. Ошентип мал көбөйүп атат. Өзүңүз туура айтып атасыз, ушу акыркы жылдары ветеринардык акыбал бир аз оорлоп турат. Анткени себеби мына быйылкы жылы ушул яшыруу оорусу бүт Кыргызстан боюнча ушул 7 облустун Чүй, Скөл, Нарын, Жалал Абад областтарында катталып, ошо мал чарбачылыгына бир аз кыйынчылыктарды туудуруп жатат да. Эми бул боюнча айта кете турган болсок, мына кандай бул яшыруу келип калды деген маселеге токтолушубуз керек. Бизде негизи өзү Шарп деп коёдуңузчу, шарп да, шарп ылаң. Мына былтыр болсо да катталган, бир 10 пунктта болгондо, анда О тиби деген катталган. Мына быйыл болсо жаңы ошо А тиби деген катталды, жана О тиби анан 2 тип болгондо, ошонун жаңы подтиптери чыгып калды да. Подтиби деген мындай түшүнүш керек, жалпы шарптын өзү 7 тиби бар да. 7 типтин алдында 66 подтиби бар. Анан эми бизде баягы вакцинаны алганда мурунку жылы кайсы оору катталса, кайсы подтиби катталса, ошого жараша вакцина алынат да. Анан тилекке каршы мына быйыл жанагы А тибинин подтиби Иран 05 деп коет. Бул өзү Иран мамлекетинде катталган. Козгогуч болуп вирус болуп эсептелет. Ошол кандайдыр жолдор менен ушул бизге дагы келди да. Ошого байланыштуу мына жана мен айтып аткан облустарда ошо шарп ылаң катталып, азыр учурда ошого каршы иш-чаралар жүрүп жатат. Бул боюнча ошо дары-дармектер Россиядан алып келинет деп бир нече жолу ошо массалык маалымат каражаттарынан айттык. Бүгүнкү күндө ошо дары алынып келиндиби, жетиштүүбү? Бүгүнкү күндө вакцина боюнча акыбал мындай. Мына жакында эле өкмөттө карады ушул маселени, жогорку кеңеште дагы карады. Ошо министрликтин өзүнүн баягы бөлүнгөн каражаттарынын эсебинен 10 миллион 700 000 сомду ушул азыр шарп ылаңына ошо Россиядан чыккан, өндүрүшүнөн чыккан вакцинаны алып келүү жөнүндө сөздөр болду. Акча каражатынын ошол жана тендери жок, сатып келүүгө уруксат берди мамлекет. Себеби тендер менен болгондо убакыты созулуп, ал вакцинанын келиши дагы кечеңдеп калат да. Ошондуктан ошо кырдаалды эске алып, өкмөтүбүзгө рахмат деп кетсек болот. Ушул бир точкадан алууга уруксат берди. Бул боюнча ветеринардык департамент Россиянын жана Владимир шаарында ушул вакцинаны чыгарган фабрика бар, биофабрика. Ошолор менен иштерди жүргүзүп, сүйлөшүүлөрдү алдын ала сүйлөшүүлөр жүргүзүп атышкан. Эми жанагы өкмөттүн распоряжениеси кол койгондон кийин мына эртеңден баштап официалдуу түрдө алар контракт келишимди түзүшүп, анан ушу кыска мөөнөт ичинде алып келүүгө иш-аракеттер жүргүзүлөт да. Бул вакцина менен кайсы малдар сайылат? Адатта ветеринарияда жана оору айыккандан кийин ал малда өзүнүн баягы естественный иммунитет пайда болот да. Аларга вакцинаны сайып да кереги жок болот да. Себеби аларды ооруп айыккандан кийин аларда жана вакцина сайгандан да күчтүү иммунитет пайда болот. Бул вакциналарды эми жанагы ошол оору айыккан региондордогу пункттардагы 3 айдан жогорку музоо торпокторго коюш керек да. Себеби алардын иммунитети жок. И анан жанагы таза деген аймактарга, оору элек аймактарга дагы пайдаланыш керек болот да.
Анан 2012 жылдан баштап болсо, бул бизде ветеринарияны өнүктүрүү боюнча стратегиялык план бар. Ошол пландын негизинде Дүниөлүк банк өзү проект жүргүзүп атат. Ошол проект негизинде бир 6 ооруга ушу вакциналарды Дүниөлүк банктын эсебинен 2012 жылдан баштап ала баштайбыз. Ал эми өзүбүздүн Кыргызстандан баягы өзүбүздүн республикалык бюджеттен алынчу каражаттар менен жанагы 6 оорудан башкаларына вакциналарды алганга ушундай бөлүштүрүлүп атат да. Эми Жолдошбек мырза, сизге момундай суроодо, мына ветеринардык палата түзүлдү бүгүнкү күндө. Албетте анын негизги максаты ушу малдын ылаңын дарылоо, малдын ден соолугун чыңдоо. Бирок ошондой болсо дагы ушунун негизги максаты кайсы? Ишти кандайча жүргүзөсүздөр? Мына ушул тууралуу айтып кетсеңиз. Ветеринардык палата деген бул биздин өлкө үчүн, республика үчүн жаңы уюм, мекеме десек болот. Бул мекеме же ушуларды аткарган функциялар башка өлкөлөрдө көптөгөн жылдардан бери калыптанып калган. Булар баягы эволюциялык жол менен ушул күнгө келген. Анан ветеринардык палатанын эң негизги максаты бул деген пайдалануучулардын, мал ээсилеринин жана кадимкидей биздин жашоочулардын, орусча айтканда населениянын, калктын ушул эңден бирден ушул таза продукция алууга укуктарын коргоо болот. Бул жүзөгө аша турган жолдору бул ушул ветеринардык палатага кызмат көрсөтүүчүлөр, ветеринардык кызматтарды көрсөтүүчүлөр ошол регистрациядан өтүп, ошол өзүнүн квалификациясы, өзүнүн тажрыйбасы, билими жетишкен адамдарды ошо каттоого алып, андан кийинки жылдарда кайрадан каттап туруу, эгерде алар ошол өзүнүн билимин дайыма үзгүлтүксүз жогорулатып тургандай. Ушу медицина тармагында ушундай система бар. Ветеринария тармагында бул дагы ушу адамзаттын ден соолугуна иш кылып аткандан кийин булар дагы ушундай жыл сайын өзүнүн кесиптик сапатын жогорулап туруш керек. Ушул орган, ушу ветеринардык палата деген ушунун негизги максаты ошол. Жолдошбек мырза, мына ветеринарлар бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр бар. Картайып кетти деген сөз болуп атат, бирок ошондой болсо дагы бар да. Бирок аларды ошо тийиштүү, керектүү жабдуулар менен жабдуу маселесин сиздер чечесиздерби, же ошо каттоо менен чектелесиздерби? Жок, ветеринардык палата ушул жабдык жана башкаларга керектүүчү инструментарий жана башкаларды биз ошолорду изилдесек болот. Эмне жетишпейт экен. Анткенде регистрация кылып атканда ушул маселенин баарын тең өзүнөн өзү ачып калат. Бүгүнкү күндө азыр ошол канча так мындай маалыматыбыз жакшы жок болуп турат. Канча мына жеке менчик ветеринардык врач негизи өзүнөн бар. Мен врач дегендер. Алардын канчасы лицензия алынган, канчасынын билими канчалык, техникум бүткөндөр, институт бүткөндөр, 6 айлык ветеринардык окууну бүткөндөр бар. Демек алардын баягы сандык гана эмес, бул сапаттык дагы жагын камтып турган ушундай бир орган болуп ветеринардык палата болот. Анан материалдык жактан камсыздоо бул ветеринардык палатанын милдетине кирбейт. Бул ветеринардык палатанын негизги мен жогоруда айтып кеткендей 3 функциясы. Биринчи баягы эсеп учетун алуу, каттоодон өткөзүү, алардын квалификациялык деңгээлин текшерүү жана ошонун квалификациялык стандарттарын иштеп чыгуу, жана моралдык жана этикалык кодексти иштеп чыгуу, профессионалдык ветеринардык врачтын этикалык кодекси деп. Жана ошонун тегерегинде иштеп баруу. Эми Жомарт мырза, мына бүгүнкү күндө ушу мал ээлерине түшүндүрүү маселеси дагы бир чоң маселе болуп турат да. Анткени себеби мал ээлери ушу бир 2-3 нерсени түшүнбөй атат. Биринчиси ушу малдын санын жашырып коюшат каттоо учурунда. Экинчиси мал ылаңдаса, аны да жашырып коюп атышат. Ылаңдаган малды союп туруп сатып ийишет. Мисалы үчүн эгерде Сибир уланасы болсо элге жууп калып атат. Мына ошол нерселерде мына ушул жерде түшүндүрүү маселеси чечүүчү ролду ойноп атат. Мына ушул багытта ушу кеңеш берүү кызматы кандай иштер жүргүзүп атасыздар? Эми туура бүгүнкү күндө биз ушу айыл чарба министрлиги менен жана ушу департамент ушу ветеринария департаменти менен да бирге ушу ветеринарный палата менен да бирге ушундай бир материалдарды иштеп чыктык. Мына бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп турасыздар маалымат баракчаларын, булардын баардыгын ушу жерлерде мына жакын арада чоң ушундай иш чара жүргөн турат. Ушу келерки жумадан баштап ушу Кыргызстандын болгон 40 районунда ушу
эл менен фермер дыйкандар менен ушу жана ушу эт сүт сатуучулар менен бир иш алып барганы турабыз. Бул жерде сиз айтып атасыз, жашырып коюп атат деп. Бул баягы жашырганындай деле, мисалы үчүн азыр фермерлерге кызыкчылыгы жок болуп калды да, эгерде бир орууну жашырып койгон болсо анын башка дагы малдарына жугуп дагы көпкө чейин мындай экономикалык дагы жактан ага өзүнүн мындай эме да пайда алып келбейт. Ошондуктан азыр биз мына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Андан тышкары дагы биз ошол эле жергиликтүү ветеринар адистерге дагы мындай алардын дагы кимиси дайыма түздөн түз ушу фермер дыйкандар менен иш алып барып атат, а кимиси иш алып барган жогу жөнүндө дагы маалыматтарды чогултуп атабыз. Кудайым буйруса мына жакын арада биздин дагы бир чоң ушу иштерди алып барып, ушу мектеп окуучуларын жана сүт эт сатуучуларды жана малчыларды менен ушундай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Эми ошо маалымат негизинен туура жана так берилген болсо, алдын алууга мүмкүнчүлүк бар да. Ошо ооруларды бири-бирине жугуштуруп албаш үчүн, же болбосо ошо оорудун башталып атканында ошо вет врачтарга, дарыгерлерге кайрылганга мүмкүнчүлүктөр болот да. Биз азыр ошондой иш чараларды, түшүндүрмөлөрдү алып барып атабыз, окутуп. Эми Самат мырза, мына адатта декабрь айы башталганда мал санак башталат да. Буюрса декабрь айына мына саналган күндөр калды, 9 эле күн калды. Ушу мал санак башталат да. Мына ошол учурда ушу мал санакты кандайча жүргүзөсүздөр? Жанагы жашырып коюуларды токтотууга болобу? Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз да. Жакшы суроо. Мына мал санак декабрь айында башталат. Бул боюнча өкмөттүн чечими бар. Бул мал санакты негизинен туура так жүргүзүү, мыйзамга ылайык жүргүзүү статистика органдарына жүктөлгөн да. Мына биз көчөн эле план мероприятияны алдык. Статистика органдары ушу 20-сынан баштап, 21-инен баштап жерлердин баардык райондордо ушу окууларды өткөзгөн атат. Мына ошого биздин министрликтин да өкүлдөрү уже чыгып кетишти да. Кайсы ошол жерде кандай малды санакты өткөрүш керек, ошол жерде конкреттүү түрдө баягы окууларды өткөзүлүп, анан кийин ошого жараша эсептер жүргүзүлөт. Анан эми чындыгында мал санак боюнча баягы азыркы санак менен мурунку санакты кичине мындай айырмалап айтсак болот да. Баягы колхоз совхоз кезинде ар бир чабанга барып алып туруп, короосунан койду чыгарып, башка чыгап санап, актин түзүп, кол койдуруп кетчү да. Азыр эми баягы путем опроса деп коет экен. Ошол барып, канча малың бар деп сурап, мал ээсине ишенет да негизичи. Ошол мал ээсине ишенип, ошонун оозунан чыккан сөздү, цифраны жазып, анан кетип атышат. Бирок баягы контрольный санак болгондо, кайра санак бүткөндөн кийин баягы айыл өкмөтү боюнча контролдуу баягы шек болуп калса, контролдуу санак жүрүп, ошого коэффициент менен поправка киргизишет да. Мен айтар элем, ушу мал санакта чындыгында бир кандайдыр бир механизмдерди жаңыртыш керекпи, ушу ойлонуш керек да. Бул жерде кошумча мыйзамдарды да кабыл алыш керек, жанагы идентификация жөнүндө мыйзам кабыл алышыбыз керек. Себеби канчалык мал санак жүргүзгөн менен дагы жылдын ичинде бизге жыйынтыгында белгилүү болуп атат. Биздин официалдуу учеттон жериндеги малдын саны көп да. Өзгөчө койдук, Койдуку дагы, уйдуку дагы баарын тең малдын саны фактически бир, мен ойлойм, 25%ке чейин көп болсо керек депчи. Анан баары эле каттатпайт да. Бул эми баягы илгери Советтер Союзунан калган психологияда ойноп атат да. Малымдын санын так айтып койсом, ошого же налог чыгарат, же башка болот депчи. Себеби баягы 70 жыл контрактация деген бар эмес беле? Канча малы болсо, ошонун үчүнөн определенный малын өкмөткө алып койчу да. Ошол психология бар да дагы элечи. А мунун бизге мал чарбасын өнүктүрүүгө жана ветеринардык ишке тескери таасирин тийгизип атат да. Мына айталы жана вакцина жетишпейт деп атпайбызбы? Чындыгында вакцинаны пландаштырганда ошол официалдуу учеттогу малга пландаштырылып алынат да. Анан аныбыз так болбой калгандан кийин, естественно, планирование да бузулуп калып атат да, чындыгындачы. Мунун кедергисин тийгизип атат. Ошондуктан мен ушу эфирден пайдаланып, жалпы эле Кыргызстандагы биздин мал менен иштеген фермер, дыйкандарыбызга, калкыбызга кайрылып кетет элем. Малдын санын так берип койгондон төлкө биз утабыз да. И малчы дагы утат, и фермер дагы утат, мамлекет да утат. Эпизоотияга каршы дагы иштер жакшы жүрөт да. Себеби туура информация берилсе, анан фундаменти туура болсо, андан аркы иштер да туура кетет да. Муну эч коркпостон, үркпөстөн эле болгондой берсе деп ойлойт элем. Анан келечекте малдын санын тактоо боюнча жанагы идентификация жөнүндө законду кабыл алышыбыз керек да.
Бул законду кабыл албасак биз өнүгүү мындан аркы мал чарбачылыгында жалпы эле айыл чарбасындагы экономиканы көтөрүү боюнча иштерибизге кедерги болот да. Биз көрүп келдик ошо көп мамлекеттерде идентификация малдын баары толук бирден учет алынып бүтүптүр да. Ар бир. Ошонун баары компьютерге киргизилген, база данныхта турат. Кайсы күнү өзүнүн кайсы жерден компьютер менен ачканда кимдин канча малы бар экени көрүнүп турат. Анын передвижениясынан бери көрүнүп турат. Баягы бизде бир эле күнүн ичинде мал тиги Жалал Абадтан Токмок базарына келип калып атат. Же болбосо Токмок базарынан Таласка кетип калып атат. Ошо передвижениясынан бери учет кылышыбыз керек. Ансыз биз жанагы ветеринардык ахуалды эпизоотияны басаңдата албайбыз. Жое албайбыз да. Самат мырза, ушул жерден бир суроо беришке туура келип атат да. Билесиз, учурунда баягы малдын паспорту деп бир катуу сөз болуп кетип, анан коз төрөлсө митирке беребизби деп дагы бир чуу чыгып кетпеди беле? Демек, чындап келгенде ошол эки малды идентификациялоо туура экен да. Бул жерден баягы туура маселе түшүнүк берип койдук да элгечи, малдын паспорту деп. Малдын паспорту деп кетип калбадыбы? Бирок эми бул жерде мен жана айтпадымбы, келечекте дагы мал чарбасы Кудай буйруса бизде өнүгөт. Бизде абдан ресурстарыбыз көп. 9 миллион 600 гектар жери жайытыбыз бар. Ошол жайытта биздин мал 6-7 ай болот. То есть бизде арзан бекер эттин баягы ресурстары бар да. Ошондуктан биз мал чарбасын өнүктүрөбүз десек, сөзсүз жанагы идентификация жөнүндө закон кабылдашыбыз керек. Биз министрлик бул законду жазып даярдадык. Жакында ушуну дагы оңдоп, түзөп, ушу жогорку кеңешке беребиз деген оюбуз бар. Себеби мындай болот атпайбы? Ата-бабабыз илгертеден бери малды жанагы эн салып келген да. Ал эне эмне үчүн керек болгон? Ошо ар ким өзүнүн малын таанып, билип, себеби жайлоого кетиргенде кошуп кетирип атат, кайра келгенде бөлүп алып атат. Анан кийин ошол эни менен таанып алып, эни менен тиги иш жүргүзүшкөн да. Бизде болсо эми азыр цивилизованный мамлекет болгондон кийин мына член ВТОго членбиз. Ошондуктан ВТОго анан жанагы Европанын рыноктарына биз продукциябызды чыгарыш үчүн алардын талабы боюнча сөз идентификация. То есть бул мал каяктан келди, эмне деген оорулар менен ооруду, кандай тойт жеген, ошонун баардыгы тең ошол жана идентификациянын ичине кириш керек болот да. Азыр биздин замандаштарыбыз бар экен, суроосун кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз. Мен Аксызбаш айылынанмын, Токулук районунан. Мен сурай турган суроом, ушу айыл чарба вет врачтарына айлык акча төлөнөбү? Рахмат. Биздин дагы бир замандашыбыз бар. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Токтар районунан чыгып атабыз. Маалымат болсо бере алсаңыздар депчи. Биздин уюбуз тиги букадан чыкпай атат да, анан тиги вет врачтарга көрсөтсөк, ичинде опухоль бар экен деп дарылап берип атат. Баары бир деле эч кыйындык жок да, ушул айыгабы же айыкпайбы? Рахмат. Азыр сиздердин сурооңуздарга жооп беребиз. Мына, айыл жергесинде вет врачтарга айлык төлөнөбү, төлөнбөйбү дейт да. Жолдошбек мырза, буга сиз жооп бересиз го дейм. Бул айыл өкмөтүндө вет врачтар бар штатта. Бир айыл өкмөтүндө бирден болсо болот, болбосо жок. Бирок анын айлыгы 2000 сом экен. 2000 сомго иштебейбиз деп атышат. Ал эми калган вет врачтар кандай болмокчу? Эми өзүңүздөр билесиңер, бул мамлекеттик структурада иштеген ветеринардык врачтын айлык акысы бар. Бул деген өзүңүз айткан айыл өкмөттөгү атайын штаттык вет врач деген эмес, бул деген баягы айыл чарбасы боюнча адис деген аты бар. Аченде сөзсүз эле вет врач иштебейт, аченде зоотехник башка нерсени мүмкүн. Бүгүнкү абалга жараша баардык айыл өкмөттөр ошону аракет кылып атышат, ушул ветеринардык адисти кармап калууга. Өзүңүздүн айлыгы ошол. Бирок негизи ветеринардык врачтар мамлекеттик структурадагылар булар азыраак болуп атат, жетишпейт алар. Калган ветеринардык врачтар биз аны приваттык же болбосо жеке менчик ветеринардык врач деп атап атабыз. Булар деген өзү эмгек таап, контракт менен иштеп, мал эси менен иштегенде айлыгын алат. Андан тышкары мамлекеттин өзүнүн милдеттемеси бар. 6 жанагы биз айтып аткан жугуштуу өтө коркунучтуу оорулардын тизмеси бар. Ошол тизмеге ылайык мамлекет ошол дарысын сатып берет. Вакцина жөнүндө кеп болуп атат. Жана ошону кызмат көрсөтүүгө ар бир баштын өзүнүн расценкалары менен ошого ветеринардык врачка төлөп беришет. Самат мырза, мына азыр эле биздин замандашыбыз айтпадыбы, телекөрүүчүбүз, радио каарманыбыз, менин малым уруктандыруу маселеси абдан оорлуп атат депчи. Мына айыл чарба министрлиги бир айыл өкмөтүндө бирден жасалма уруктандыруучу пункт ачабыз деп бир алдыга максат койдуңуздар эле. Бирок ушул маселе кечиккенден эле кечигип атат да. Эгерде ушул маселе чечилип калган болсо, албетте биякта баягы малды уруктандыруу маселеси жеңилдейт эле.
Туура айтып атасыз. Бизде өзү 454 айыл өкмөтү бар да, ошонун бир 150 айыл өкмөтүндө жанагындай уруктандыруучу пункттар иштеп келатат. Эми иштегенде дагы бир элдин баары ошол пунктка барып атпай атат да, элдир селдир мындай иштеп атат. Чындыгында бизде жана мал чарбасынын продуктуулугун көтөрүш үчүн жанагындай ар түрдүү оорулардан, себеби бука аркылуу да көп оорулар жугат да. Оорулардан сактаныш үчүн чындыгында жанагы жасалма түрдө уруктандырууга өтүшүбүз керек да. Бул боюнча биз улуттук стратегияны иштеп чыгып, мамиле националдык улуттук стратегияны иштеп чыгып, ошонун азыр ишке кирип баштады десек болот. Республика боюнча биз жанагы центр селекции деп коебуз. Ошол мындай асыл тукум борборун уюштурабыз. Ошого анан ошол аркылуу бүт республиканын жана айыл өкмөттөрүндөгү пункттарга жанагындай жогорку продуктуулуктагы малдардын уруктарын жеткизип, ошол пункттарды ишке жолго коелу деп атабыз. Биринчи иш аракет башталып атат. Мына быйыл 2012 жылдан баштап ар бир айыл өкмөтүнө бирден минимум 1-2ден жанагы техник ассимиляторлорду окутуп, даярдап, сертификат берип, ошол ишти жолго салуунун аракетин кылып атабыз да. Эми бул үчүн албетте көп акча керек экен, каражат керек. Ошо каражат маселесинде да проблема бар. Бирок акырындык менен иштеп аракет кылып атабыз чындыгында. Азыр биздин замандаштар